Айтылуу өзгөн күрүччү эми эл аралык стандарттарга жооп берип, дүйнөгө экспорттоо алымда турат. Ал үчүн Өзгөн районунун Төрткөл айыл аймагында муниципалдык ишкана ачылды. Мында заманбап жабдуулар менен жабдылып, мына ушундай күрүчтөрдү таңгактап, сатыкка чыгара баштайт. Биз бул күрүчтү полировочный аппараттан өткөрдүк. Полировочный аппараттан өткөргөндөн кийин аябай таза, экологически чистый продукцияга айланды. Полировкадан чыккандан кийин грейдинг машинага салып, 1-нчи сорт, 2-нчи сорт, 3-нчи сорт стандартка алып келдик. Стандартка алып келгенден кийинки этап биз полировка кылганда кызыл, ак, күрөң болуп 3 түр болуп калып атат. Ошол 3 түрдү бөлгөнгө биз фотосепаратор алып келдик. Фотосепаратор агын ак, кызылын кызыл, нават кылып 3кө бөлүп берет. Ал жерде бөлүп бергенден кийин biz vakumlu упаковка алып келдик. Vakumlu упаковкада мындай болуп упаковать этип, өзгөнүн мунарасын коюп, шалаларды коюп, өзүбүздүн фирмаларды коюп, дүйнөлүк рынокко чыгарыш биздин негизги максатыбыз. Муниципалдык ишканага керектүү жабдуулар Кытайдан алынып келинген. Мында аппараттардын жардамында күрүчтү экологиялык таза өндүрөт. Күрүч сапатына жараша иргелип, майдалары тазаланат. Даяр болгон соң таңгакталып чыгарылат. Ушундай заманбап, ошо экспортко ылайыктуу товарларды чыгара турган, күрүчтөрдү чыгара турган жабдууларды алып берүү боюнча долбоор жасашкан. Долбоор жактырылып, мына ушул азыр бүт жабдуулар келди. Жабдуулар келип түшүп, азыр ошо бүгүн ишке салынды. Чет өлкөгө экспорттолуучу күрүчтүн байыркы 2 сорту тандалып алынган: Карагылтырык жана Девзира. Муниципалдык ишканага керектелүүчү күрүч өндүрүүгө атайын кооператив түптөлөт. Аталган сорттогу күрүчтүн уруктарын дыйкандарга берүү мерчемделүүдө. Кошумча жумуш ордулары дагы түзүлөт. Биз азыр кооператив түзүп, бул жакта департамент менен сүйлөшүп, ФПСтеги жерлердин арендаторлор менен жолуга турган болуп атабыз. Биз бир кылда урук таркатабыз. Ошол урукту эгишет. Экологически чистый жер семирткичтерди беребиз. Ошолордун негизинде биз өзгөн күрүчүн 1 же 2 түргө гана өткөрөбүз. Бул карагылтырык анан Девзира болуп 2ге бөлүнөт. Биз ушул азыр ар кандай аттар коюлуп кеткен жеке адамдар тарабынан. Биз ошолорду документ кылып, бардыгын бир түргө Девзира, карагылтырык 2 түргө алып келебиз. Буга чейин өзгөн күрүчүн сатуу көйгөй болуп турганын дыйкандар айтып келишкен. Алар күрүчтүн баасы арзан болуп, мээнети акталбай жаткандыгын билдиришкен. Ошончолук эмгеги көп күчтү талап кылат. Ошо түшүм алганга чейин көп орасы бар. Сууну да көп талап кылат. Бирок тилекке каршы ошо күрүчтүн баасы сатка келгенде ойдогудай болбойт. Ошол өзгөн күрүчүн бренд катары колдонуп, экспортко чыгаруу боюнча биз дагы бир топ иш-чаралар жүргүзгөнбүз. Ушул бренд кылып ишке сыртка чыгаруу боюнча, экспортко чыгаруу боюнча муниципалдык ишкана ачуу боюнча талаптар болгон. Азыркы учурда ошо Төрткөл айыл өкмөтүндө арис аркылуу 5,5 миллион сомдук жабдыктар толугу менен келди. Өзгөн районунда 45.182 гектар айдоо аянты бар. Анын 15.298 гектары сугат, 29.702 гектары кайрак. Быйыл жергиликтүү дыйкандар 3.150 гектар жерге күрүч айдашкан. Зарина Рахманбердиева, Нурдөлөт Сантаев, УТРК Ош.